Саламатсыздар, Жылдыз Таймут каналынын көрүүчүлөрү. Учурда филармонияда турган чагыбыз. Океандын ар жагында туруп, өзүнө миллиондогон угармандарды топтогон Кыргызымдын мыкты инсаны, таланттуу ырчысы, көптөгөн хит ырлардын аткаруучусу Эрлан Андашев агабыздын жеке концертине келип турган чагыбыз. Бул жерде кыздардын баарын чалдырып беребиз. Андыктан бизден алыстабаңыздар. Биздин каналга катталганды унутпаңыздар. Төртчү камтуу боюнча Кыргызстандын лидеринен чексиздикти кошуп ал. 4 жумага болгону 500 сом. Максималдуу ылдамдыктагы чексиз интернет. Акысыз мессенджерлер менен социалдык тармактар. Wi-Fi'ды акысыз таратуу. Чексиз чалуулар. Жогорку сапаттагы 200дөн ашуун телеканал. Этно Медиа онлайн кинотеатрын акысыз көрүү. Мой О тиркемесинен же Остор дүкөндөрүнүн акысыз есим. Баарына чексиз. Бұйырса бұл жаңа біздерден емес, сіздерден дағы тасырды ошондуктан келиңиздер болушунча колдоп турсаңыздар биз ошончолук өзүбүздү аябастан болгон аракетибизди жумшап сиздердин маанайыңыздарды сонун көтөргөнгө аракет кылабыз. Кеттиңиздер, кош келипсиздер концертке. Баарыңыз жакшы, Кыргызстан, Кыргыз жеринде калгансыздар. Кеттиңиздер, жакшы келиңиздер, сиздерге.
erkiledin. Sevgileriniz okşaşmaya baksa, vuruşup ketseniz hep vuruşup dilemez. Bunda biraz spor olup ketse, ar bir ülkede болады. Çünkü erkekler birinci geçiyor sırap çürümde. Kızlar hiç kaçalım geçiyor sırap birinci. Bizden gelip fazlalar geçiyor sorsalar, misyonala gitsin. Bir tanesi hazırlığı bol oturgan dönemimizin adı. Yengiden gelген işler rас mı? Yengiden gelgen adamlar da çıkaydı. Yengemiz деген рас алдымызда. Сүйішкен дұрығы, сүйгізер төртісіміз, нұрланбай yengemiz. Қазір сіздерге аттар береміз. Sen
кандайсыз? Саламатсыздарбы? Жакшы, шүгүр, өзүңүздөр Жакшы, рахмат. Азыр эми Эрлан байке жөнүндө сүйлөшө кетели да көзчү. Анан сиз качандан бери тааныйсыз? Кичинекей кезимден эле Эрлан байке көз кичинекей кезим. Биз экөөс дуэт жаздырганга чейин эле көп сүйлөшүп турчук. Анан дуэт жаздыргандан кийин дагы мамилебиз аябай жакшы болуп катташып болуп калдык. Эрлан байке Сиз сыйлаган сапаттарын айта кетсеңиз, Эрлан байкеде көп чынында. Адам катары мен мисалы үчүн эч кимден көргөн эмесмин да мындай сапаттычы келейген концертте берип атса да мынтип аябай толкунданып монтпей эле как обычно бирок концертинде жүргөндө ооба анан кийин отсо болбойсузбу деп ушинтсем азыр эчтеке болбойт деп чачымды тийип коюп жүрөт да ошол сапаттарын аябай баалагам да чынында. Ошко концерт койгондо да жанында барып келдик, жолдошум экөөбүз Эрлан байкени колдоп дегендей. Негизи эле Эрлан байке мени колдогон жакта мен аны колдогон жактан аябай прям биринчи орунда турабыз да. Ооба. Аны бүгүн далилдейсиздер дагы бир жолу. Буйрукса ооба. Негизи бүгүн мен концертке унутуп калыптырмын да, чынындачы. Өткөндө ошо оштон тойдон келатып аябай жолдо ооруп калыптырмын. Анан бүгүн деп такыр ойлоптурмун, эмнегедирчи мен бир репетиция чыгат болуш керек десем. Ой, сен любой жерден ырдайсың келе. Ошо азыр эми сөздөрүн деле жакшы билбейм, эгерде кичине эметип кала турган болсом, кечирип коесуздар, заранее. Башында айтып коюм, бир аз койбойсуз. Башында сразу айтпасам анан хейт болуп кетпесин. Дагы сизге эге сунуш турса Эрлан байкеден дуэт ырдаганга сөз макул болсун да. Албетте, бизде эл баалап атса, эл дагы эми элдин каалоосуна да бул жергечи уже биз биринчини өзүбүз ырдадык, эгерде экинчи дагы жаздырууну сураса сөзсүз түрдө экөөбүз тең эле. Негизи ал пландар болчу, айтып эле жүргөнбүз, дагы бирин ырдайлы деп. Анда силерге ийгиликтерди каалайбыз. Рахмат, чоң. Барыңыздарга чоң рахмат. Ушинтип алтынды болгон убактыңыздарды бөлүп келгениңиздерге абдан терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Сен жана эмне деп атасың? Камера бересиң. Камера берип турасың? Мындай концерттерде бир видео тартылат экен да. Мен сиздерге Бишкек салам деп коем. Сиздер барыңызга чоң болсо sen beni. Ben de yoksussun. Annemesi Bişkek Şarkı Filarmoniya. Hey!
кандайсыз? Саламатчылык жакшы. Жакшы өткөрө алдыңызбы биринчи концертти? Буюрса жакшы, аябай жакшы ойдогудай эле өткөзүп алдык. Буюрса шүгүр. Кече жакында эле Москвадан концерт коюп келдиңиз да. Ошол жакта концерт менен бүгүнкү концерттин айырмачылыгын айтып өтсөңүз. Айырмачылыгы ал жак Москвада болду, бул жак Бишкекте болду. Ошол эле элибиз ошол эле эл. Аудитория ошондой. Ошол эле элибиз. Кудайга шүгүр, Москвада келген ар бир мекендештерге да рахмат. Биз алар үчүн дагы мындай жакшы өзгөчө кече болсун деп ошол Москвадагы Гнесинка академиясындагы атайын музыканттарды сүйлөшүп, онлайн репетиция кылып атып, ошолордун коштоосунда өткөздүк. Ойдогудай болду, баары шүгүр жакшы. Адам ошондой эле көп болду, аншлаг болду. Конечно. Жакшы болду, себеп дегенде ошо ар бир мекендештерге рахмат, ошо келип колдоп бергендерине. Анан ушу репетиция учурундагы, негизи эле даярдануу учурундагы бир кызыктуу, бир башкача окуяларды айтып кетсеңиз. Кызыктуу, аябай кызыктуу окуялардан мен ооруп атсам да чыктым. Кече аяктым, шүгүр ушу Бишкекте качап аяксам болду деп ниет кылып аткам. Бир аз азыр ушундай бир вирус жүрүп атат окшойт. Бирок шүгүр ооруп атсак дагы кой өзүбүздүн милдетибизди аткарышыбыз керек деп жанында аткарып бергенге аракет кылдык. Бирок элдер түшүнүү менен кабыл алды, монтип энергетика берип кол чабып атып, ушу ооруганыбыз деле байкалбай калды. Жакшы. Анан негизи эле ошол сиздин кичинекейиңиздеги бир кыялыңыз орундалдыбы? Мисалы сахнага чыгып атасызбы? Албетте, жаш баланын көп кыялдары болот экен да. Көргөн нерсесине эле кызыгып берет экен. Албетте алардын катарында деле ушул кыялыбыз деле бар болчу. Кыялым Кудайга шүгүр орундалып отурат десем болот. Себеп дегенде бул да кыялдарымдын, чоң кыялдарымдын бири болчу. Сиз айтып кетипсиз, ырдоо бул менин жан дүйнөмдүн азыгы депчи. Ошо ырдоо жөнүндө айта кетсеңиз, эмне себептен? Ырдоо бул менин жан дүйнөмдүн азыгы деп. Ырдап көп эмелерден отвлекаться этсең болот. Көп сана ойлордон, ар бир адам эле сана ойлорго кабылат. Ошентип бир мындайча айтканда стресс деп коет, ошондойлор чыгара алса болот да. Бүгүн мен билинбей бир топ эле стресстерди чыгардым. Сахнанын үстүндө аябай эркин алып жүргөнүңүз мени таң калтырды. Себеби дегенде башкарчылар толкунданып бир аз карап, азыр мындай болот, эмне болот, кана эмне болот деп тактап турат го. Ал эми сиз прям эркин жүрдүңүз да. Негизи толкунданбаш керек экен да. Мен бага бир аябай күчтүү ырчылар айтат негизи, эгерде ырдап атсаң, представь, что сен эч ким, сен жалгызсың дейт да. Или ырдабай эле коюш керек да. Себеп дегенде волнение бул адамды аябай артка тартат да. Эми толкундоо сезим болуп атат, по-любому, эми сиздерге билинген жок окшойт. Бирок толкундоо дегенде кандай, аябай деле баягы коркунучтуу толкунdoолор эмес. Ушинтип өзүбүздү күндүн бул ар бир күн өзүнчө эле сабак турбайбы? Мындайча айтканда жашообузда бир 3-4 концертибиз. Акырын биз дагы мындайча айтканда үйрөнүп атабыз. Бул концерттен да көп үлгү алдым. Буюрса ушинтип адам баласы такшалат экен да. Анан толкундоо сезим кетип баштайт экен. Эми толкундаганда уятыбыз ордунда эле, бирок өзүбүздү алып жүргөндө ушинтип внушать этип, эметип, буюрса жакшы ошол келатат. Негизи ошол адамда болуш керек экен да. Уялбаш керек экен. Себеп дегенде сен уялсаң, өзүңдүн полный эмеңди бере албай каласың да. Эми азыр по-любому уялып атабыз да бир аз. Мындай 100% эмес, эми бир 90% бердим десем болот. Буюрса ошол 100%ке жеткизе эле аракет кылып жүрөбүз. Жакындарыңыз, үй бүлөңүз кайсыл жакта бүгүн көрүнбөдү? Алар туугандарым келип кетишти. Өзүм үй бүлөм Америкада да. Ошо буюрса мен да концерттен эле кетем. Ошо менен качан концерт дагы билбейбиз. Качан келесиз анан Кыргызстанга кайра? Билбейт экенмин пока. Эми жазында же күзүндө. Сагындырып эле келип турайын дедиңизби? Тойлор, таяк-паяктар деле бүттү окшойт буюрса. Сагындырып анан келейин дедиңизби? Сагындырып келейин деп атам буюрса. Жаңы план, жаңы ырлар, алардын баарын азыр чыгарбай атам. Жаңы жылда баштайын деп атам. Азыр бизде укмуш программалар бар. Кийинки концерттерибизде менимче 70% концертибиздин ырлары өзгөрөт го деп ойлойм. Чоң рахмат, анда сизге чыгармачылык ыйлык каалайбыз сизге да. Сизге рахмат, ушинтип убакыт бөлүп келип, жаңадан бери кабутта мен жалдап алгандай эле тартып жатат. Рахмат, приятно. Элдер ойлойт эми бизди чакырып алып тартып турат депчи, бирок силерге да ушинтип убакыт бөлүп келип тартып атканыңарга рахмат. Эртеңки концерттен буюрса жакшы өткөзүп алалы. Рахмат. Чоң рахмат сизге да.